Жакшысыздарбы, аманчылыкпы, урматтуу туугандар. Кечээ токтогон жеримден сөзүмдү улай берейин. Сиздер болсо бул эфирди бөлүшүп коюп туруңуздар. Жаңы биздин көрүүчүлөрүбүз болсо, аларга айтып коеюн. Биз Манасты кара сөз менен аңгеме баян кылып айтып берип жатабыз. Бүгүн 41-чи көрсөтүү. Манас Ташкентти Панус кандан бошотуп, Ташкентти кече чапты, Ташкентти алды. Ташкенттеги бүткүл түрк балдары Алаштын баары ал жерде Көкөтөйгө башыйчы экен. Мына ошол Көкөтөй өзү Манаска кошулуп, ал жердеги ушул Түркстандагы бүткүл баягы түрк балдары Манасты кубаттап кетти да, Манастын колуна кошулуп кетти. Ал эми калган баягындай Кытай калмактын баары качып, бир жагы тегил Орол тоолорун айланып, ошол жака оролуп качса, калганы берки Анжиянды башкарган Алоокенин ичине кире качышты да. Ал Алоокенин ичине андан бери тетигил Текестен качкан, Манас чапкан жердин бир топ жеринен качкандын баардыгы Алоокеге келип жыйналып жатышат кытайлар. Мына бул жерде Чууну чапты эле кече Акунбешимди. Бул жерден качкандын баарысы алгач Ташкентке барышып, Ташкентке Панус кандын колуна кошулушуп, анан ал жерден жеңилгенден кийин кайда качаарын билбей, Бейжин каканчы болсо алыста, ал жака жеткенче жолдон өлүп тынат. Анткени Кашкарды, Турпанды кече барып Манас ал жерден бөлө чаап, бүт барын алып койгон. Ошентип бул Нааман менен тетиги Какандын ортосу бөлүнүп калган. Мына ошон үчүн булар Алоокенин колуна кире качышты Анжиянда. Анан эми Манас баягы Ташкентти алгандан кийин Ташкентке колун калтырды дейт, өргүтүп. Өзү болсо 90 мергенчи ээрчитип ууга чыгып келебиз деп, анын үстүнө ушул Тяншан тоолорун көрмөккө, улуу тоонун бүктөмдөрүн билмекке, жол чалдырмакка чыгып кетти дейт. Ташкенттен чыкканда Чыйырчык деген ашуу бар эле дейт. Мына ошол Чыйырчыктан ашып 6 гана Чаткалга жетип келди дейт. Чаткалдын Чанач деген баягы белинде туруп, анан Чаткалга бүт көз салып турат. Ушунчалык кооз, ушунчалык малга ылайык сонун жер экен. Жолдору тар экен бирок деп Чаткалдан өтүп, Чычкандын үстүндө Карлы деген жерге келди дейт. Мына ушул жерде олтуруп, андан дагы жылып Киндик деген тоонун башына чыкты дейт. Мына ошол тоонун үстүнөн туруп, нары жактагы Тулустун жерин көрдү дейт да. Мына ушул Тулус баягы баатыр, Кытайдын Тулус деген баатыры башкарган жердин аймагын көрдү дейт дагы. Эми бул жерде туруп нетели, кайра артка кетели деп ылдый түшүп, Абылатун тоолорунун сырты менен дейт. Улар тоодон айланып, 6 гана Келделик деген тоолорун ашып, анан Баянды деген жерге жетип келди дейт. Мына ошол Баяндыга келсе, ал жерде дагы кыргыз, казак, ушул Алаштын тукумдары жашайт экен. Бул Баяндынын эли аябай ушул мал киндиктүү жер экен дейт. Ал жерде баягы али мындай бир диңгел элек экен дейт. Ал жерде доңузтан баштап жылкы, жанагы торпок таналардан бери ушул багат экен, кою да бар экен дейт. Мына ушундай жер экен, мына ушундай эл экен дейт да. Анан тетигил Баяндыга келип, ошол жердеги малчы койчулары менен сүйлөшүп калып, бир жаш балага Манас ал убакта ошол жердин баарысын Кытай чаап, Кытай башкарып тургандыктан булар саламды кытайча беришет экен да. Негизи эле Түркстан ушул Наамандын, Орто Азиянын эли. Ошол жанагы баяндылык жаш балага Манас мөндү деп салам берсе, тигил алиге албай койду дейт. Ай койчай бул саламыңды. Биз бул сөздүн баарын жээридик деп айтты дейт. Эмнеге жээридиң десе, тигил жаш бала Манаска карабайт дейт. Анткени Манаска караганда Манас ушунчалык сүрдүү экен да. Аны тигил бала өзү анан кийин айтып берет. Ага чейинкисин айта берейин. Анан тиги бала ушундай жооп берип атат дейт. Ай биз бул тилди жээридик. Биз азыр калмакча да, кытайча да учурашпайбыз. Биз өз тилибизде учурашабыз азыр деп муну ушинтип турат дейт да. Эмнеге деп сураса,
ай тетигил Алтайдан Манас деген чыгыптыр. Бул жердин баарын бошотуп, Наамандын баарын Кытайдан азат кылып, биздин башыбызды ушул жанагы бизди башкарган Панускандан бошотуп, муну ушинтип келатыптыр. Кече Ташкентти чааптыр. Биз азыр эми өз тилибизде сүйлөп, башыбыз азат болду деп муну ушинтип сүйүнүп турат дейт да. Муну ошентип сүйлөшүп турганча болбой, алыстан найзаларын сороктотуп, миңдей аттуучан аскер келатты дейт да. Мына ошол аскердин алдын ала баягы Манас тосуп карап турат дейт. Аскер кой айга келип олтурбай, келип эле баягы Баяндынын элинин жылкыларын талап, малдарын тоноп, жетимге жакын жылкысы бар экен дейт. Нар жагынан имерип, бер жагынан имерип, барабанын бампылдатып, уруп, сурнайын тартып, муну ушинтип чууну салып, айылдын баарын аралап, муну ушинтип жылкыны тийип калды дейт. Бул кол кимдики экен десе, ошол Баянды жакта, Баяндынын ары жагында Араник деген Алоокеге караган шаар бар экен. Араник шаарын бийлеген Ашырсуу деген Кытай бар экен. Бул Ашырсуу тетигил баягы Ташкентти башкарган Панускандын жээни болот экен да. Жээни болсо дагы ошол жанагы Алоокеге караган Араник шаарын башкарган үчүн Алоокенин буйругуна көнөт экен буларчы. Мына ошол Алоокенин шаарынан Ашырсуу өзүнүн Кыйтуу деген баатырын мына ушундай тапшырма берип жөнөткөн экен. 1000 жигит кошуп берип, аскер баштатып туруп, анан жөнөтүптүр. Бул жерде жалаң ошол Көкөтөйгө тийиштүү эл жашайт. Булар кече Панус Манас менен чабышып жатканда Көкөтөй Манаска өтүп кетип, бүт алаштын балдары Манаска кошулуп кетиптир. Эми ошонун өчүн булардан алыш керек деп, баягы бир чети Манастын колунун астын барып байкап келүүгө, экинчи чети ошо айылындагы Көкөтөйгө караган алаштын эли болсо, чаап малын талап келесиң деп, мына ушундай тапшырманы берип жөнөтөт. Баягы Кыйтуу келип, Баяндынын элин көзүн илбестен малын талап, тоноп ушинтип калат да. Ага Манас баягы Кыйтуунун алдын торой чаап барып, сен кимсиң деп сурап турат. Дем бул жылкыны неге тийип жатасың? Бул элге неге мындай кордук көрсөтүп баштадың дегенде, баягы Кыйтуу айтып турат дейт. Мен деген тетиги Араниктен келген Ашырсуунун жигити болом. Бул эл деген кече Манас Ташкентти чапканда бүт баарысы Манаска жан тартып, Көкөтөйү булардын баш болуп, тетиги Манаска өтүп кеткен үчүн буларга муну ушинтип кордукту көрсөтөбүз. Али дагы бул чекеси тетиги каңгайдан Кудай буйруса, эсен каным аман болсо, кылкылдатып кол келсе дагы чаап, булардын катын бала чакасынын баарына ыйлатып, кордукту ошондо көрсөтөбүз буларга деп муну ушинтип болбойт дейт. Анан Манас тетигил Кыйтууга найзасын жапырып жөнөдү да, атын чаап. Анда эми Кыйтуу тигил Манастын ким экенин билбейт. Манас буяка келип калганын кайдан билсин ал? Кыйтуу дагы баягы кылчактабастан найзасын сунуп Манаска жөнөдү дейт. Манас жетип эле найза менен урганда атынын үстүнөн тумактай учуп кетти дейт Кыйтуу. Учмак түгүл, төшүнөн тийген найза артынан 6 карыш чыга түштү дейт да. Ошентип Кыйтуу өлдү. Ал Кыйтуунун баштаган аскерлерин анан Манас бирден жайлап олтуруп, арасынан ошонун 1000дей кишинин 13'ü гана аман калып, тетиги Араникти көздөй качып, жанын ала качып кетишти. Барып жанагы Араникти баштаган Ашырсууга ушул эмне болгонун, азыр эле кандай тагдырды көргөнүн, кандай аламат болуп кеткенин ушул Ашырсууга айтып олтурушту. Бул жерге келип калган окшойт деп айтса, Ашырсуу добул басын бер коюп, анан аскерин жыйнап муну ушинтип топтолуп калды. Эми алар ошентип топтолуп, ошентип аскер жыйнап тура беришсин камданып, биз берки жактан Манаска келели. Ал эми Манас болсо Баяндынын элинин жылкысын Кыйтуудан ажыратып берип кайра. Анан эми Кыйтуунун аскерин болсо жанагынтип кырып жоюп, алардын ичинен 13'ü аран качып кетти дебедикпи? Эми алар барып качып тигил Ашырсууга барып, азыркы эле көргөн аламатын, азыркы эле көргөн баягы урушун айтып, Ашырсууга айтып жатышат да, бир аламат көрдүк. Бул миңибизге жалгыз өзү тең чыкты. Тим эле Кыйтууну баягы
аттын үстүнөн жана тебетейдей эле учура сайып таштады. Бир аламат ушундук баатыр бар экен. Мындайды биз көргөн эмеспиз деп Ашыр сууга айтып жатат. Ашыр суу болсо баягы доол басын бир коюп, анан эки жакка ат чаптырып, аскер топтоп, ай демек бизге келген экен деп камданып калды дейт. Ал эми берки Баяндыда Манас бекер жаткан жок. Ал жерге чатырын тиктирип, Баяндынын эли менен жолугуп, учурашып, таанышып, бир заматтын ичинде 1,5 миң кишидей адам чогулуп калды дейт ошол жерге. Анткени эми баягы малын талап атса, жылкысын тийип атса, жоо келсе, анан кийин 20-30тан болуп топтолушуп, ай үй дешип, анан кийин келип калышты дейт. Манасты айланышып, тегеренишип, Манастын жанына баарысы чуркурап чогулуп калышты дейт. Мына ошондо тигил Баяндынын айыл башчысы бар экен, Жабагы деген. Ошол минтип турат да. Арыстандай сүрү бар, ажыдаардай түрү бар. Капталдан кара кан болуп, караган бенде таң болуп, качкан жоону кубалап, кара бою чаң болуп дейт. Баягы ушунчалык кана байран согушка кеткенде Манастын бою бүт кан болду дейт. Кандын үстүнө чаң жабышты дейт да. Мына ошондо кара бою тим эле кадимкидей ушунчалык көзгө ушунчалык коркунучтуу көрүнүп, артынан ажыдаар жүргөндөй, арыстандай сүрү менен ушинтип турат Манасчы. Мына ошону сүрөттөп тиги Жабагы айтып атат да. Мурду кырдач, көзүңкүр, мурун көргөн эл эмес. Бу дүйнөгө кол толсо, бура тартар неме эмес. Жалаяк ооз, жаргабак, жалына карап бак, жылма жаак, жылдыз көз, катуу доош, каар сөз, канкорду көрүп алышты. Казак, кыргыз бутурган адам эмес дөөгө деп айраң азыр калышты дейт да. Муну ушинтип Жабагы баягы Манастын түрүн биринчи көргөндө муну ушинтип жүзүнө карай албай койду дейт. Манас жаң келгенде Баяндыга тигил айылдын сыртындагы малчы койчулар менен жолукпады беле. Мына ошолор анан элге айтып барышыптыр да. Момундай деп айтып атат да бирөөсү. Караламан киши эмес, нускасы турат улуктан. Үлкөн эрдин бир окшойт, урушканын куруткан. Ушу жердин эл эмес, нуска билбес неме эмес, дүңкүлдө өскөн бу жерде түркүстандык кем эмес дейт да. Ой, могу түркүстандык кишилердин бирөөсүнө окшобойт. Могу түркүстандыктардай эмес, мунун боруму башкача, мунун турушу башкача. Бул үлкөндөрдүн бир окшойт. Башка журттун түрү бар. Маңдайынан байкасам бала жолборс түрү бар. А дегенде карасам акшумкар куштун үнү бар. Карабай туруп бетине, кабарын сурап билиңер, караймын деп кокустан капилет өлбө бириңер дейт да. Мунун жүзүнө карай көрбөгүлө. Мунун жүзүнө караган ушунчалык баягындай сүрүгүчтүү экен деп айтып турат. Анан жана Жабагы дагы ошентип Манаска жанагындай баа берип, андан кийин Манас менен жолугуп, баягы тайын жетелеп келип, коюн жетелеп келишип, ошол Манас турган жерге топтолушуп элдин баары ошол жерде турушат. Ал эми Манас болсо Ташкентке чабарман жөнөттү, ат чаптырды. Тез менин колум мына ушул жерге келип калсын. Мына ушул жерге келсе, андан кийин биз Алоокеге жортуулга барабыз деп. Ал эми Манастын жанагы чабарманы Ташкентке жеткенде Ташкентте эмне иш болуп жатат? Мына ошол жөнүндө айталы. Ташкентте кадимки Бакай абабыз отурат. Андан Айдаркан отурат жанында. Көкчө отурат, Чубак отурат, Сыргак отурат. Ошону менен бирге эле Ташкенттен буларга жаңы кошулган Көкөтөй аксакал отурат да. Бул баарысы кеңеш куруп, жанагы чабармандын алып келген катын окугандан кийин Көкөтөй кадимкидей чоочуп баштады дейт. Ай, бул Алооке деген, Алооке деген бул Ташкент эмес эле. Алоокенин колунда Орчун, Кокон, Маргалаң, Ыспара, Алай бар. Бул Анжиян деген карарган талаат башынан аягы көрүнбөгөн жер эле. Бул жерде Далай деген баатырлары бар эле, балбандары бар эле. Бул Алооке оңой жоо эмес эле. Бул Алооке деген ажыдаардын куйругун Манас баскан турбайбы деп мына ушинтип кейип калды дейт да. Анда Бакай Көкчөгө мындай деп айтып жатат. Бир чети Көкчө эми көп жылдардан бери ошол Панускандын алдында жүрүп, Кытайдын баягы
өкмөтүнө башыйып, Панустун бийлигине башыйып, анан булар бираз жалтаң болуп калышканда, ошону Бакай мынтип анын көөдөнүн көтөрүп бир чети бираз жемелегендей болуп мынтип сөз сүйлөдү дейт. Коңшу болуп капырга, королош жүрүп жакырга, коркуп калган кепти айтып, аралаш жүрүп капырга, анжыянда жакырга азып калган белемсиз аба дейт. Алдырып коюп Ташкентти шашып калган белемсиз, Алооке менен Ашарды ажыдарга теңейсиз, Айдаркан менен Манасты адам дебейин элейсиз деп ушинтип айтты дагы. Андан кийин сөзүн мынтип улап жатат да: оюңду терең ойлоп бол, үстүңүздө жатыптыр 11-100 миң калың кол, көрүп турат көзүңүз, көбүн азын ылгаарсың, не да болсо өзүңүз. Адамдын ачуу келгидей арбын деп айткан сөзүңүз, Анжыяндын журтуна Алооке каны баш бекен, артыкча дөөлөт мас бекен, алаш урук болгону ан тургандан аз бекен. Биз эми ушулча түрктүн балдары, ушунча алаштар биз Алоокенин колунан аз болот бекенбиз. Биз дагы абдан көп элбиз. Биз дагы баатырларыбыз Кудайга шүгүр. Биз азыр мына Ташкентти алдык. Ташкентке чейин биз канча жерди алдык. Тетигил жагы Гималайга чейин чаптык. Андан бери жагы Дагалакты, андан бери Кашкарды, андан бери Жазираны, андан бери Текести, андан бери Керкөлдү, андан бери Суңшоону, андан бери Бойгутту, андан бери Чуун алдык, андан бери тетигил жерде барганда Кара Булта деген Кудайга сыйынчу жери бар экен, аны алдык. Андан бери Албан Сокулук деген бар экен, анысын алдык биз булардын. Тетигил жактан Кейишти алдык, тетигил жактан Алма Койурун алдык. Бүт барын алып келатабыз. Мына Ташкентти да алдык биз. Эми биз Алоокеден коркобузбу деп Бакай абабыз мына ушинтип баягы Көкөтөйдүн көөдөнүн көтөрүп койду. Көкөтөй мындай сөздөн кийин бир эле Көкөтөй эмес, ошол жерде элдин баары Бакай абаңдын мындай сөзүнөн кийин баарысы көөдөндөрү, көкүрөктөрү көтөрүлүп, андан кийин алдыга салып, Бакай кыргыздын кызыл туусун желбиретип, Көкөтөй болсо көк туусун көтөрүп, мына ушинтип кол тетигил Манас чакырган Баянды деген жерди көздөй жөнөдү. Эми Баяндыга жетпей эле Манас булардын алдынан чыга берген экен, жолдон жолукту да. Анан Бакай Манаска карап бир чети ачууланып, бир чети жемелеп турат, моминтип. Эринбедиң, шашпадың, кеттиң эле уу кылып, эмне калбаа баштадың дейт. Сен ууга чыгып кетпедиң беле, дагы эмне балекетти баштап жүрөсүң деп айтып жатат да. Көрсөң адам баласын, көп асылып каласың. Көрүнгөн жандын баары жоо, карыш тышка бастырсаң, бир келбейсиң аман соо. Караргандын баары жоо, карыш тышка бастырсаң, кагышпай жүрбөй аман соо. Алган болдук Ташкентти, азыр кайдан таптыңыз? Атыша турган баш келди. Кече эле Ташкентти албадык беле, эми дагы атыша турган кимди таап алдың деп, мына ушинтип Манасты Бакай абасы урушуп жатат да. Эми ушул жалган дүйнөдө ууштасам дейсиң учканды, дагы кайдан таптыңыз? Уруша турган душманды, күрөшө турган балбанды, күндүр ушуп коогада, гүлдү журт көрбөй байдаңды, катынды көрбөй казат деп, калктын баары да жүрөт, каражан тынбай азап жеп, бала көрбөй казат деп, баары кыргыз алашың басып жүрөт азап жеп, алайдан чыктык аттанып, акыры тынчып өлбөдүк, ар тарапка чаң салып, баштан чыктык кыргызды, басып келдик жылдызды, ак келтең атып түздөдүң, ак болот чындап миздедиң, наамандыкпыз биз дедиң, алгандан соң Ташкентти, Анжыян деген баланы азыр кайдан издедиң деп, мына ушундай бир чети ачууланып, баягы Бакай атабыз Манаска катуу тийди дейт. Арзып жүрүп талаада, атпай алаш баласы, арманда өлүп каларда, жамандын мойну кыл болду, үйдөн чыкканыңызга 3,5 артык жыл болду, көргөзбөй үйдү өлтүрүп, көмүрсүз таштар бекенсиң, кетирбей үйгө өлтүрүп, кемпинсиз таштар бекенсиң, ачууланып Бакай, айтты сөзүн бир далай, кабылам Манас андан мындай деп кеп айтат дейт да. Эми Бакай абабыз баягы Манаска мына ушундай сөзүн айткандан кийин, Манас Бакайды карап мынтип айтып жатат да. Кандайсың аба деп айтып, кырдуу сунган душманга кыңкайып кантип калайын, кыңкайып жата бергенче кыргызды кырып салайын. Катылып келген душмандан качып кантип калайын, качып андан калганча кармашып жүрүп агөрө казакты кырып алайын дейт да.
эми биз дейт тетигил жылдызды көздөй кетип калабыз дейт. Эми Алтайда айтып жатат да. Жылдызга жыргап кетебиз. Наамандагы кыргызды жылас кылса нетебиз. Биз кеткенден кийин булардын баарын тетиги Кытай келип кырып салса кандай болобуз дейт да. Бар көлгө барып жетербиз дейт. Тетиги Алтайдагы өзүбүздүн бар көлүбүзгө барып жетебиз. Түркүстанда алаштан түк койбой кырсан этебиз. Упалуу беттен канакса, убалы кимдин мойнунда, сурмалуу көздөн суу акса, жашы кимдин мойнунда. Бүгүн дейт, ушул Наамандагы кыргызды биз алаштын балдарын баарысын калтырып коюп өзүбүз Алтайга кетип калалы мейли. Баягы катынды көрбөй канча жылдан бери жүрүп калдык, бала чаканы көрбөй ушул жалаң аскерде өмүр сүрүп калдык деп жатасыз. Мейли, биз кетели. Ушул жердеги Наамандагы кыргызды биринчи Кытай келип кырса кандай кылабыз? Андан кийин Ташкенттеги Кытай ойгонуп, алар кылгылыкты кылса кантебиз? Ташкенттен кийин тетиги Чууга жардам жөнөтсө, Чуудагы кыргыздын баарын кырса, Чууду басса кандай кылабыз? Чууду баскандан кийин Керкөлдү, кайра Суңшоону алат. Булар Кытайдан дагы кол келет, аларды тосуп алат. Андан кийин биздин артыбыздан издеп Алтайга барат. Ошондо кандай кылабыз аба деп айтып турат. Ошондо Манастын сөзүн баардыгы макул көрүп, Манастын артынан түшүп, андан кийин тетигил Араниктеги ашыр сууга согуш менен кирип баратышат да. Араникте дагы ашыр суу бекер жаткан жок. Ал тетиги Алоокеден далай колду алдырып, Кытайдын баарын чогултуп, далай баатырларын камдап, ушунчалык дөөлөр бар эле дейт. Ушунчалык баягындай өмүрү бирөөдөн жеңилбеген баатырлар, балбандар бар эле дейт. Булардын баарысын чогултуп жатат дейт да. Анан Кеселик деген баатыр бар эле дейт. Мына ошону колду баштатып туруп, пилдерин мингизип, далай кериктери бар эле дейт да. Төө ордуна жүк арткан кериктери бар эле дейт. Мына ошол кериктерине тетиги аскердин жүгүн артып, согушка киргизе турган пилдерин даярдап, мингизип дейт. Кеселиктин атасы Ынды эле дейт. Энеси Кытай болчу дейт да. Анын Кеселиктин жанында жолдоштору Талап, Сок, Кетеник деген дагы бар эле дейт. Шакурша деген бар эле. Кендибадам тоосунан Күрөңдү деген баатыр бар эле дейт да. Качылык деген бар эле. Үкүрия деген бар болчу дейт. Будабил деген бар эле. Санамар деген бар эле. Мына ушуларды, ушул баатырларды эшитип алып, анан 600 керней сурнайды тарттырып, доолбасын даңкылдатып, сурнайын бапылдатып, мына ушинтип, анан берки Манастын алдынан тосуп чыгып келатат. Эми калган окуянын уландысын мен сиздерге эртең айтып берем туугандар. Бүгүн баарыңыздарга жакшылык тилеп, аман болуңуздар деп коштошмокчумун.